1936 deyт. Ал убакта филармониябыз жок, жалгыз эле театр бар. Тетиги Күйүп орнан Исмаил Борончиев атабыз келип, өнөр постордон атай деле тааныйм дейт байке. Бар экен. Анан келген жөн жайын айтсам, калык акын бар экен. Көптөгөн залкалар бар экен театрдын ичинде. Анан атай келип, "Ой аксакалдар, бул Исмаил деген бала экен, акын болчу экен. Өнөргө жакын болчу экен" дегенде калык атабыз, "Ой, ырдазын айланайын" деп комузун сунган экен. Ошондо эң алгачкы Исмаил атабыздын калык атабызга саламдашып өтүп Саламатсызбың агалар, саламын айтат балаңар. Тоңдың издеп кел аткан торпоңар танаңар. Амансыңармын агалар, айылдан келди балаңар. Кулунуңар тайыңар, ошол курулай жүргүн барыңар. Жогору жагы чоң токмок чүйдөн келген баламын. Чогулуштан көрдап үйрөнбөгөн баламын. Өзүмдүн атым Исмаил, Борончулуумун. Какайганга какайган сыйлашкандын кулумун. Акын калык аганын алсам деп келдим сабагын. Көрөнгөнгөн жуткурсаң менин көйөргүлөй чамагым. Араңарга кошулуп акын болсом деп келдим. Менин алдыгыны койгон талабым. Деп кайрганда бир жагы калык атабыз жооп кылып ырдап, экинчи жагы бата берип Исмаил атабызга жол көргөзүп ырдаган. Калык атабыздын орнуна мындай. Саламдашып тең ырдадың, салттың акынды баштанып, ошонун жакшыты чынында ол турган болбойт жасканып. Жер таныганы бүлүктөй жетти нерсине такшалып, токтолуп ырдап бергениң толкундаттың эң өзүндө башымда ченеп бедейин. Ошол баштап бир нерсеңиз өзүмдү. Талантың болсо тартынба, таянчың болуп эң артыңда. Эсиң болсоң эң элбек бол, эл көңүлүн калтырба. Үстүнөңө күч өтүп, үнүңдү кошуп заңкылда. Акындык деген эген болуп, агып жаткан май окшоп. Малында жутуп калбасаң, батып бир кетет ай окшоп. Эл таанып эң артынан, ошол ээрчип бир куна тай окшоп. Деп акындык таңгыр жолго салган дейт.